Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Бүгүн биз Элтер каналы аркылуу адаттагыдай эле илим жана турмуш телеберүүсүнүн кезектеги санын сиздерге сунуш кылмакчыбыз. Бүгүн биздин коногубуз Кыргызстандагы белгилүү саясатчы окумуштуулардын бири, мурдагы жогорку кеңештин депутаты, саясат илимдеринин доктору, профессор Жоробеков Жолборс Жоробекович. Саламатсызбы? Жолборс Жоробекович, рахмат. Биздин ушул ЛТР каналында кетип жаткан илим жана турмуш телеберүүсүгө катышып маектешкени макул болгондугуңузга биз сизди билебиз. Биз сиз бир эле активдүү изилдөөчү окумуштуу катары эмес, көрүнүктүү саясатчысыз, мамлекеттик ишмерсиз Жолборс Жоробекович. Бүгүнкү биздин темабыз бир аз ушул уюштуруу маселеси боюнча. Мен ушинтип айтат элем, ушул илимди уюштуруунун саясаты боюнча, анын ичинде бүгүн абдан актуалдуу болгон ушул диссертациялардын сапаты, окумуштуулардын даражалары жөнүндө ар кандай сөздөр болуп атат. Эми буну сиз 5 колуңуздай билесиз, себеби баардык этаптардын, ступенькалардын баарын басып өттүңүз. Жолборс Жоробекович, мен ушу сөздү мынабул Кут билим гезитиндеги учуу маселеси деген рубрикада биздин жогорку аттестациялык комиссиянын төрайымы Бакыт Тыналиева эжекебиздин берген интервьюсунан баштагым келип турат. Бул жерде жашыруун эмес, акыркы учурларда биздин Кыргызстандагы аткарылган, анан кийин корголгон диссертациялардын сапаты, кандидаттык диссертациялардын дагы доктордук ушулар боюнча абдан чоң дооматтар айтылып, Россиянын бир коомдук маанидеги Диссернет деген ушундай бир ишканасынын көп диссертациялардын бетин ачып, плагиат маселелери абдан көп орун алгандыгы жөнүндө сөздөр болду да. Анан ушунда ушу Бакыт Тыналиева эжекебиз ушу төрайым катары айтып атат. Диссертацияда такыр плагиат чыкпаса, бирок идеяны бирөөнөн уурдап алса да, бул плагиаттуулукка жатат деген мааниде. Же болбосо башка материалдарды көп пайдаланып, бирок идеясы оригиналдуу, ичинде кандайдыр бир жаңычылдык болсо, чындыгында өзү жаңы нерсени изденип чыкса, анда бул плагиат болбойт. Ошондуктан биз эч качан машинага биздин диссертацияларды ишенип, тагдырын салып бербейбиз. Ал эми Диссернет коомдук мекемеси өзүнүн ишин аткара берсин. Биз ага каршы эмеспиз. Бирок биз аларга башыбызды ийип бербейбиз, алардын чечимдерине ишенип артпайбыз. Чынында эле бүгүнкү күндө ушундай кооптуу кырдаал түзүлдү. Мына так илимдерде кандай болот экенин бул жөнүндө айта албаймын. Бирок мен ушул биздин өзүбүздүн айталы экономика, тарых, саясаттануу, философия тармагында чындыгында кандайдыр бир кийинки кезде бир ушундай толкун пайда болду. Бул менин оюмча компьютердин таасириби, же болбосо мына цифрлаштыруу деп азыр неме кылып атабыз, ошонун таасириби. Сиз эсиңизде болсо керек, айталы 90-жылдарга чейин дейличи, мына биздин улуттук библиотекабызда картотекалар болор эле. Ушул картотекаларды, мисалы үчүн биз теманы аныктап өзүбүзгө, сиз деле мисалы үчүн физикадан, анан ушул бизге чейин кандай иш болду экен деп ошо картотекалардан издейт элек да. Менин бир 2 жылдык өмүрүм ошо картотекаларды издөө менен өткөн да. 2 жылдык. Мен айрыкча бул жерде кандидаттык жана докторлук диссертациямды айтып атам. Менин үчүн компьютердин эмеси деп атам. Кийинки кезде бул эми мына бизде да азыр ушундай болуп калды. 95-жылы Америкага барганда Конгресстин библиотекасына кирип, анан сүйлөшүп, аларда кандай экен деп. Анан ошондо мен докторлук диссертациямды даярдап жүргөн кезим Кыргызстандагы этнодемографиялык процесстер деген. Анан мен кызыгып сурадым. Ушундай болобу, тапсам болобу силерден десем. Айтыңыз, пожалуйста, эмне керек сизге дедим. Орусча керек болсо кыргызчасын да таба беребиз дедим. Бир кофе ичип олтурганча бир жарым саат, 15 мүнөтпү мага 1000 деген немени распечатка кылып алып келишти да. Диссертациялардын? Жок, названиялар, диссертация, китеп, брошюра. Эмне сиз керек болсо биз статьяларды дагы неме берсек болот дейт. Мен ошентип, ошол жерде бир саат, бир жарым сааттын ичинде могунча немени анан өзүм алып келдим да. Эмнени айткым келип атат? Бул деген
азыр диссертация жазуу, монография жазуу оп оңой болуп калды. Мисалы үчүн мен ошол 2 жыл издегенде жарым саатта таап атсак, анан биз колдо иштеп неме кылсак азыр компьютерде. Ошолордун баардыгы мен оюмча жанагы илим иштин оригиналдуулугун жоготуп атат. Негизи коомчулук, анын ичинде ошо диссернеттин жардамы менен башка жагыбызды көп доомат айтылып атпайбы? Көчүрүп алынган, которулмасын пайдаланган, англис тилинен, орус тилинен. Вот ушул максатта чынында эле ушундай бир критикалык абалга келип калдык. Албетте, себеби диссертацияларды карап отурганда мурдагы диссертацияларда кандайдыр жугумдуулук немелер бар эле да. Азыр ошол эле кургак сөздөр, мындай карап көрсөңүз, жанагы мазмунун айталы немеси абдан сон эчтеке таба албайсыз. Немесин карасаң, бирок адам карап көргөндө кандайдыр бир канагат албайсың да. Кайсы бир жерден көргөнсүң, кайсы бир жерде окугансың. Ошон үчүн албетте мүмкүн мына бул антиплагиат дегенибиз бар азыр. Ошол башкалар да болсун. А бирок жанагы кеңештеги мүчөлөрүнө, кеңештин мүчөлөрүнө Советтер Союзунун убагындагы эле жана немелер талаптар калып калды. Ал эмне болгон талаптар? Мисалы үчүн азыр мен диссертациялык кеңештин мүчөсүмүн. Диссертация келет, мага берет, мен аны окуп чыгышым керек. Эсептеп көрүңүз, 200 барак диссертация, аны карап, ага бир сөз айтыш, аны же бир немесин табыш, башкалар чоң эмгек. А бирок ал үчүн мен эчтеке албайм да. Баягы антиплагиат деген. Эми бул эми компьютердик программада. Антиплагиат эгерде орус тилине адаптация болгон болсо, орус тилинен кыргыз тилине көчүрүлө, кыргызча көчүрүп, анан кыргызча чыгарып аткан китеп, ал турсун кээде кыргыз тилинде диссертациялар корголуп атат. Эми буну баардыгы саясий жагынан алып караганда туурадыр, а балким жакшыдыр. А бирок мындай популяризация кылуу жагына караганда бир топ проблемалар түзүп атат. Ошон үчүн мындай суроо пайда болуп атат да, Жылбашар. Өзү ошол СССР кыйрап, анан кийин өзүнчө мамлекеттүүлүк болуп, анан кийин өзүбүзчө баягындай жогорку аттестациялык комитетти түзүп, анан кийин диссертациялык кеңештерди түзүп, өзүбүздүн баягы чоң кенен СССРдеги ресурсубузду тартып алып келип да Кыргызстандын ичинде гана өзүбүздүн согубузду өзүбүз кайнай баштадык. Тажикстан биздин кошуна, ошол кезде мен билим берүү министри элем, ошондой биз сурадык да биз билим берүү министринен. Сурасак алар 94-жылы эле Россиянын жогорку аттестациялык комиссиясына мүчө болуп киришип эле, мүчөлүк акысын төлөшүп эле өздөрүндө мындай нерсени түзүшпөптүр. Балким тажик туугандар ошондо туура кылышкандыр. Бул бир маселе, мындай сөзүбүзгө маек боло тургандай. Экинчи маселе, чынында эле диссертациялык кеңештердин санын эбегейсиз көбөйтүп жиберүүнүн өз кереги бар беле биздин Кыргызстанда? Кептин баары ушундай болуп атат. Жолбошор Бек, үчүнчү маселе, эмне үчүн биздин министрлер абдан эле ийгиликтүү түрдө, депутаттар анын ичинде, мына жерде кээ бир эме жазыптыр, мына жерде Кемелбек Кожомкулов деген бир тарыхчы бар, эксперт. Жазыптыр, мына жерде мынаны жазып атат да. Эми орусча жазыптыр, орусча окуйын. Учеными званиями хотят обзавестись и министры, и депутаты, и жены Базаркомов, и вся кому не лень. Кому лишние деньги жмут карман. Мындайда канагасына үч суроо үчөө тең өтө маанилүү. Биринчиси жанагы плагиат немеси жөнүндө. Бул жана Россияга немеси. Албетте биз жакшы дейбизби, жаман дейбизби? 70 жылдан ашуун Россиянын составында болдук. Ошолордун структурасы менен бизде да жанагындай болду да. Ошон үчүн биз кандайдыр бир жылдарга чейин биз мүмкүн ушу чогуу эле жазсак жакшы болмок. Анткени себеби биз кыргыздар кичинекей калкпыз. Баардыгыбызды бирибиз тааныйбыз. Куда сөөк, тууган урук дегенде мындай дегендер. Зачта кылып бирөөсүнө абдан каттуу сындарды айтып, мунун начар болбойт экен десең, кыйбас адамыңыз сизге звонить этет. Каке эми бул кыз көптөн бери же бала иштеп атат, тиги жерде мугалим, же болбосо моундай, же болбосо өзү чыгат жана сиз айткандай министрби же эмеси. Эми ушуну деп эле койбойсуңарбы тигинде мындай деп. Докторлук коргондо, кандидаттык коргондо Москвадан бекер эле. Москвада атаңды ата жотоңду эч ким тааныбайт. Ал жерде башкалар окуйт, башкалар чечет. Канчалаган диссертациялар кайтып келер эле. Ошол азыр болсо өтө оңой болуп калды.
бүт бардыгыбыз эми билебиз эми Кыргызстанда 6 миллион болсо ошону жок дегенде бир азыраак азгантай гана адамдар неме менен займаштайт. Экинчиси жанагы тиги Кемел Кожомкулов биз менен чогулган абдан жакшы жигит туура жазып атат. Ал кимдер жөнүндө айтып атканда билем, ошол жанагы Жына Базаркомов дегендей мындай дегендердин баардыгы конкреттүү адамдар жөнүндө сөз болуп атат. Алардын баардыгын билемин. Эми чындыгында ушундай. Мына мага мисалы үчүн алып келди диссертацияны. Мен көрдүм. Көрүп, чындыгында жарабайт. Жарабайт. Бирок сырткы келбети, жанагы бүт көрүнүшү, структурасы бар. Булдан эчтеке неме кыла албайсыз. Экинчиден статьялар чыккан. Москвадан, чет элден, башкадан тигиндей статьялар укмуш. Ал жөнүндө да неме кыла албайсыз. Керек болсо китеби чыккан. Формалдуу талаптарга жооп берет. Бүт бардыгы жооп берет. Бир жерден сиз чукулап туруп, могул жериң мындай экен деп айта албайсыз. Анан бирок жүрөгүңдө билип турасың. Бул ушундай жаңылык жок. Немеси начар. Тем более анын үстүнө бул киши андай жаза да албайт. Анын өзүнүн дарамети да жетпейт. Бирок документтер, диссертация бардыгы эң неме эчтеке таба албайсыз. Сен сотко берет да. Отказ берип көрүңүз. Анткени себеби сотко бер дейт, анын үстүнө сен элден да чыгасың. Карачы кандай, анда сен эмне немең бар дейт. Кандай сен буга каршы неме айтасың дейт. Көрдүңүзбү, ушундай жактары бар. Мен буну коомдук илимдер боюнча айтып атам да, эми мүмкүн так илимдерде, мүмкүн башкадыр, эми ал жерде көзгө көрүнүп турат да бир эмелер. Так илимде деле ошол абалга келип калды. Мен сизге анан мен жанагы медицинада мүмкүн кандай экенин жакшы билбейм. Себеби биздин бир агаларыбыз болот эле Союздун убагында жүндүн немесинен эме кылабыз деп зоотехник то алайда то чаткалда Кочкордо жүрчү. Мындай нерселер азыр аз болуп калды да. Анан мен ушул жерден дагы бир нерсени айтып кетейин деп атам. Мен кантип оңдош керек ошондо турат да маселе. Эгерде биз ушуну ойлосок, чет элде идеальный деп ойлосок да, мисалы үчүн. Мен бул жерде Улуттук университетте мурда жакшы бир институт бар эле, ИМОП деген, Институт интеграции международных образовательных программ деген, ошондо илимин бир 7 жыл жетектедим, илим жаатын. Анан ошол жерде ал жер эми абдан чет элден келгендер көп болор эле да. Жигиттер келишет. Мен Франциядан, Германиядан докторлук коргоп келдим деп. Азамат жакшы экен, сонун экен, эмне деген темада мындай. Албетте же француз же немис тилинде, же англис тилинде. Ооба. Анда сен мындай кылчы, балам же баланча. Сен ошол диссертацияңды выжимка кылып, бир жакшылап орусча же кыргызча кандай болсо макул боло берет. Алып келчи, бир көрөлү, анан керек болсо мына журналга, башка жерлерге берели. Жакшы тема турбай, ушулар жасай албайт. Жок. Анан мен сурап көрөмүн. Пейдж доктормун деп турат. Сурасаң биздин магистрлардан да төмөн. Мен муну айтып атканым себеби, биз эгерде ошол жанагы Европадагы немелерди ала турган болсок ушундай болот экенбиз да. Анан мен оюмча биз ушул жанагы эки баскычтуу илимдин кандидаты, илимдин илимпоз эмес, илимге кандидат. Андан кийин доктор. Ушул система мен оюмча жакшы. Мейли анда пейдж доктор да киргизели, бирок кандайдыр бир вактын деңгээлинде же дагы бир өкмөттүк деңгээлде кандай бир градация жасаш керек. Болбосо мен доктормун деп келет, сүйлөшүп көрсөң, биздин жана магистрлердин диссертациясынан төмөн болуп атат. Ошон үчүн бул жөнүндө мен оюмча бир окумуштуулардын бир кандайдыр бир кеңешин түзүп туруп, Кыргызстандагы так илимдер боюнча, коомдук илимдер боюнча башкарып мындан ары кандай болушубуз керек. Мына чет мамлекеттерде кандай экен? Мисалы үчүн чет мамлекет дегенде баягы мен СНГни айтып атам да, биз себеби бардыгыбыз СССРдин шинелинен чыкпадыкпы? Аларда кандай бараттыр? Көрөлү, байкайлы,
Себеби мына илимдин немесин тез өзгөртүп жиберген болбойт. 70 жылдан бери ушундай жашап келдик. Азыр мына карап атабыз. Пейж докторларды карап атабыз. Өзүнүкүн сапаттуу оңдош керек да, негизги максат. Туура эле мамиле болуп атыптыр да. Акырын Буюрса эволюциялык жол менен. Мен ушул баягы 3 суроомун ушул 3-үнчүсүнө дагы бир кайрылгым келип турат да. Эмнеси болсо дагы министр болуп отурган, же болбосо министрдин орун басары болуп отурган, же болбосо депутат болуп отурган. Мынакей экөөбүз тең депутат болдук, Жолбошор экөөбүз. Эгерде аларга коюлган талапты так аткарып иштей турган болсок, теге эле бир макала жазганга убакыт болбойт, мүмкүнчүлүк болбойт. Эми каке мындай да, бизде мыйзам түрүндө кандай депутат болобу, башка чиновник болобу, мыйзам түрүндө уруксат берилет. Илим изилдөөгө, лекция окууга, башкаларга канчалык кыйынчылык менен кандидаттыкты коргодук, канчалык кыйынчылык менен докторлукту коргодук. Ошолорду азыр ойлойсуң, ушунчалык да жеңил болобу, ушунчалык да болбойт да. Буга кандайдыр чара көрүш керек. Көрүп турат. Мен аны айтайын дегеним, мисалы үчүн мен өзүм мисал келтирейинчи. Мен 2007-жылы билим берүү министри болдум. Кээ бир азаматтарыбыз илимдин кандидаты болбой туруп эле билим берүү министри болуп, анан кийин министр болгондон эле 1-2 жылдын ичинде илимдин доктору болуп калып атпайбы, же кандидат болуп калып атпайбы. Мага бир жигит келди, өзүдө иштейт. Абдан жакшы. Жолборский кантип неме болсом экен, диссертация жазсам, коргосом экен. Мен айттым, сен анча-мынча диссертация немелериңди, макалаларыңды окуп жүрөм кестим. Давай ошолорду чогулт неме кыл, анан кийин бир теманы неме кылалы, ошолорго карата. Анан ушунча жазсын да кел деп неме кылдым. Анан ошол жигит бир 3-4 айдан кийин ак үйгө иштеп кетти. Ак үйгө иштеп кетти дагы бир жарым жыл немеден кийин абдан чоң кызматка барып калды. Бир жолу ВАКка барсам, ВАКтын немеси жөнөп атат. Мен бүгүн барып отчет беришим кимге? Баягы жигитке экен. Кантип кандидат боломун деген жигитке ВАКтын төрөгасы барып отчет берет, подотчет берет. Мына эми ушундан чыгып атпат да. Мен ошону айтып атам. Анан ушул жагын карасак, себеби илимде азыр бирдеке десең эле жанагы немелер айтат, кана дейт, илимге бирдекени көрсөтпөйсүңөр, факт бирдекелер болбойбу, ушунча экономист бар, ушунча саясаттануучулар бар, же ушунча немелер бар. Силер эмне кылып атасыңар, эмне кандай деген. Ошон үчүн биз бир мамлекет, мен айрыкча ошол саясаттануу жагында мамлекеттик неме кайда баратат? Бизде саясат, себеби бизде айрыкча мен ошол өзүм немен болгон. Бизде саясаттануучулар мамлекеттик саясаттын артынан баратышат да. Башта мамлекеттик саясат өзүнчө кетип баратат. Изилдөөчүлөр ошонун артынан ошону изилдеп атат. Жок, андай болбош керек. Керек болсо ошонун каяка баратат. Мындай барсак кандай болобуз? Эмнеге баратабыз? Себеби муну жөн эле бир божомолдоп туруп эле айткан болбойт да. Бул себеби биз дүнүйөдө жалгыз эмеспиз. Бизде жолду канчасы басып өттү. Ошолорго неме кылып, ошол чыккан китептер, башка жактагылар баардыгын салыштырып, бизде да ушундай болот, ушул жол менен баратабыз деп айтыш керек. Мына мисалы үчүн мен кийинки кезде бир жакшы китеп окудум, академик Эркебаевдин Азаттыктын азаптуу жолу деген. Мына ушундардан жакшы жазыптыр, ушундай немелер. Себеби ал кишинин багажы чоң да, теге немеден баштап, теге Платон немелерден баштап азыркыга чейин алып келип, анан мына биздин жол кандай жол менен баратат. Эми кандай болобуз? Мына ушуну абдан жакшы кылып туруп, мына ушундай болуш керек өзү негизинен. Урматтуу телекөрүүчүлөр, мынакей сиздер өзүңүздөр баамда байкап тургандырсыздар. Бул бүгүнкү темабыз абдан эле актуалдуу, абдан эле көп түйшүктүү, проблемалуу болуп отурат. Биз бул темага көптөн бери даярданып келген болчубуз. Бүгүн мынакей урматтуу профессор Жолбошор Өксүнүн катышуусу менен бул теманы эми эле баштагандай болуп турабыз. Ошондуктан ушул ЛТ телеканалы аркылуу илим жана турмуштун алкагында дагы бир телеберүүнү уюштуруу ниетибиз бар. Ошондуктан биз бүгүнкү маегибизди ушуну менен жыйынтыктап турсак, анда эмки жолугушууга чейин саламатта болуңуздар. Эмки жолу биз ушул теманы дагы бир башка аспектте, башка баягындай көз карашта дагы жаңылап дегендей ушундай улантмакчыбыз.